Сокол медиа порталы Бишкек шаардык жол кайгыл кызматынын 6-марттагы Октябрь районуна жүргүзгөн рейдтеги ишмердүүлүгүн чагылдырмакчы. Саат 11:30 чамасында 12-кичи райондо мас абалдагы айдоочу Audi үлгүсүндөгү автоунааны башкарып жүргөндүгүн көргөн жаран жол кайгыл кызматына кайрылган. Айтылган дарекке келгенибизде мас айдоочуну унаасы менен жол жээгиндеги арыкка түшүп кеткендигине күбө болдук. Ал эми 102 кызматына билдирген жаран окуя боюнча буларды айтып берди. Со стороны ДК-центра в сторону дома сестры. Увидел, как он матерился сначала, то, что 8 марта. После сел в машину, я уже проходил, и в тот момент я услышал звук, как будто металл об металл трется. После этого посмотрел, увидел, что он пьяный, и дал назад и задел забор, получается. Подошел, попробовал его уговорить для начала, чтобы он оставил машину, уехал на такси домой. И получилось, он поехал дальше вниз, получается, в эту сторону. Я как раз тоже сюда шел, замороженным. Услышал звук, вот тоже такой, знаете, звук удара. После этого подошел сюда, увидел то, что он провалился буквально в арык. После этого уже позвонил, получается, 102. Бул киши өзү айдап баратканын көргөнсүң ошондо? Да. Видел прям, как он за рулем был. Подходил к нему, когда уговаривал. За рулем сидел один. Видно было, что пьяный, то есть ни в какую. После этого еще такси, когда вызывали тоже, когда уговаривали его, он сказал, что здесь живет, не поедет никуда, и хотел, чтобы мы его машину вытащили. Не работаю. У меня папа, как говорится, в свое время, да? Я энергетик. Арыкка түшкөн унааны чыгаруу оңой болгон жок, бирок кайгыл кызматкерлеринин жардамы менен биргеликте унаа эвакуаторго жүктөлүп, айып короосун көздөй бет алды. Ал эми айдоочунун спирт ичимдигин ичкендигин аныктоо максатында наркология бөлүмүнө алып келип, мас экендиги аныкталды. Айдоочу айып короосуна келгенден кийин автоунаа меники эмес жана автоунаанын ачкычы дагы меники эмес деп ой келди сүйлөп, далилденген күнөөсүн мойнуна албоонун аракетин көрүп баштады. Бирок ошол эле ачкыч менен кайгыл кызматкерлери автоунааны бекитип, ачкычты колуна карматты. Вообще обломано, это не мой ключ уже. Закрой. Это не мой ключ. Вообще, это что такое, блядь? Это не мой ключ. Это вообще просто, блин, у меня пол ключа там нет. Я не буду закрывать, блин. Сами закрывайте, вы ее пригнали. Ключный мрак Центр замок открываю. Вот мы закрыли. Ключи? Не, Но это не мои ключи. Это ключи, подождите, я вам говорю, про протокол говорю. Вам составлен протокол, что вы управляли автомашиной в нетрезвом состоянии. Вот вам протокол составлен. Я не управляла, она стояла. Вы стояли, да? Я стоял, просто стоял. Здесь Я стоял, никуда не ехал. Ал арада толтурулган протоколдорго кол койбой, улам телефонун алып, кимдир бирөөгө чалып, даттанып жатты. Айласы кеткенде мыйзам баарына бирдей экенин түшүнүп, кол коюп берүүгө макул болду. Бул
мас айдоочуну айып коросуна токтотуп бүтө электе. Горки көчөсүндө жайгашкан Ташрабат соода борборунун жанында массалык мушташ болуп жатат деген билдирүү 102 кызматына келип түштү. Окуя болуп жаткан жерге барганыбызда төмөндөгүдөй жагдайларга күбө болдук. Это человек, который меня да, я работаю. Эки компания экен буларда могу Ташабаттын артында Камто деген бар. Заправка жактабы? Заправкадан ылдыйраак оң тарабында болуп калат да, ошол жактан чыгышыптыр да, чыгып анан бул скамейкада отуруп ичип ачкан. Көңүл эле урган эмес, анан бир маалда бирден кол эле көрүп калдык да чабышып аткан. Чыга калып бөлүштүрүп эметсек, тиги Павел деген мырза бизге кол салып баштады. Павел кайсы Павел здоровый Орустан, кара куртка асты, ички сак. Ошол бизге нападение баштады. Ошо аны сразу эле наряд милиция чакырдык, сразу эле келди. Баары жакшы. Силерге кол көтөрдү да? Көтөрдү да байке нападение, шымым айрылып жүрдү, шымым айрылып колап жүрдү канча. Тигилер айтып атат го бизди ушундай урду салады депчи, жана кыздарчы. Не болду алар? Алар билбейм, ушул жакта жүрөт го. Бүт баары эме видеозаписта бар да, всё зафиксировано. Ты меня за руку хватаешь. Вас тоже никто не Я тебя... Ты меня за руку хватаешь. вам объясняю. Ты не объясняешь, ты меня за руку хватаешь. По закону посмотрите камеры. Изначально. Или дознаватель. Хорошо. Пройдемте. Меня зовут Азамат. Я инспектор патрульной милиции. Корочку покажи. Бүгүн да Эс алып жүрүшкөн байке. силер просто эле бияктан көрүп калдыңар да? Биз ичинде отурганбыз, бияка келип отурушкан. Биринчи бияка туалет кылайын деп атканда буларга болбойт, бияка туалет көрбөс болом аркасынан. Туалеттен келип өзүнчө отурушкан. Эки каяктан пайда болуп калды билбейм да мен. Чыксам эле ал эки пайда болуп ошол бөлүштүргөнгө аракет кылдык. Эркеги дагы закалап баштады, тилер чачтан сүрөп эле ушул токтотпой койчу. Биз байке бөлүштүрдүк, качып эле жүрдүк. Провоцировать да бизди. Жол кайгуу кызматкерлери эки тараптын урушун токтотуп, мушташтын келип чыгышын аныктоо үчүн жакынкы тергөө бөлүмүнө алып кетишти. Мындан тышкары рейдтин алкагында мыйзам бузган бир нече автоунаалар айып коросуна токтотулуп, жана айрымдарына айып пулдар салынды. Поняла, мои права не хватает. Не мои машины. Посмотри, там точно, да, не там?
остановились, раз, остановились. Башка жолу барбы? Азырма праван алып берсе? Стоянкага чейин алып берсе? Во время управления жок болду. Siz документтер беріп қойыңыз. Мен негізінде машинаны айдап Сіз жаңағы глаз поштаны қой, ошоның бери чыккан болбойт. Себеби айта жеткенде ошо сиз үч керек память кылып ары кетип андан сайдаш керек. Ошоның бери чыккан болбойт. Айтып берсин. Чыга алдыңызбы? Жок. Тем более азыр бизде рейд болот. Азыр келген рейд. Вы завтра болсун. Ладно. Канча болгондо встречасын айтам. Здесь берем. Канча болгондо азыр эмес деп. Иә. Шүмір бергенде ол алдың өргайын плюс штабы деген 5,5 өргайды ма? 5,5? 2,5. ОШК 76-86, звонок Токтос. Право прижимаемся, останавливаем транспорт. У нас рейд, кстати, покажите, пожалуйста, да, что за рейд?